Ниса аялдар деген сүрө бар. Курандын 114 сүрөсүнүн бир ысымын аял затына буйруп берген энчилеп. Экинчиден, аял заты кыскача төрөлгөндөн кайтыш болгонго чейин коргоого алынган. Балагатка жетип турмушка чыкканга чейин атасынын коргоосунда, атасы жок болсо жакын туугандар эркек адамдардын, күйөөгө чыккандан кийин күйөөнүн коргоосунда, күйөө эрте көз жумуп кайтыш болуп кетсе жан таслим болуп эркек баланын коргоосунда. Демек, жанагы Эшмат абабыз менен Айнагүл жеңебиз кайтыш болгондо бир бала калып, бир кыз калганда балага эки эсе берип атканыбыз, кыз ита келе бирөөнү алып атат. Ансыз деле биринчини алды. Жанагы ал эркек алган экөө кайра эле кызга кетет деген сөз. Кайра эле кызда ал атасы жок болуп атпайбы? Демек, ал карындашын же эжесин кимдин ошол инисинин жагасынын карамагында болот. Анын өзүнүн үй бүлөсү бар, үй бүлөсүн арткан эле эжесине кайра жумшайт деген сөз. Натыйжада бир алган аял заты биринчи кайра эки болуп кайтып келип атат. Эркектин эки алганы zero. This one zero. Англисче айтканда 0 болуп кайтып келип атат деген сөз. 0 болбойт, бир тууганына сарттаган үчүн Кудай көбөйтүп берет. Бул жерде адилетсиздик жок. Жаман ой кетпесин. Уландысы вал Кур'ан жана Кур'ан илимин үйрөнгүлө дейт. Кур'анга кириштен алдын мурас илими дегенде кыргыздарда андай эсеп кысап жок го. Бизде үйдүн кенжеси кичүүсүнө калып калат го. Кандай болот? Мурас маселеси талаш тартыш чыга турган болсо тактоо иретинде ошол эсеп жүргүзүлөт. Бирок өз ичара машвара деп коет, кеңешип кесип, жеңичинен бытышып, жанагындай жакшы адилеттүү бир оозго, бир ынтымакка келишсе жүйөгө, анда ал нерсе дурус. Бизде кыргызда ошол маселеде кетебиз. Ошон үчүн ушул жагы дурус эле. Качан кичүү баласы шариат эреже бар, ал-гунму бил-гурм, зыянга жараша же жоопкерчиликке жараша ала турган акысы бар. Ата-энесин кадимкидей карайт, кызмат кылат келинчеги, неберелери, балдары менен кошо, анан ошол үй башпаанек түтүн булатып аткан ошол кенже балага калат. Эч ким андан талашпайт. Бирок бирөө жарым талашып аткан болсо, анда жана мурас математика эсебине келебиз анда. Мурас илимини жана Куранды үйрөнгүлө дейт. Куран бүткүл илимди ичине камтып алган. Ойлобош керек. Куран деген диний жаатты эле камтып алат экен. Жашоонун бардык тарабын ичине камтып алган. Асмандагы жылдыздардын тактык илими, математиканын илими, албетте биринчи кезекте дин илими, медицина илими. Ниса аялдар деген сүрө бар. Курандын 114 сүрөсүнүн бир ысымын аял затына буйруп берген энчилеп. Экинчиден, аял заты кыскача төрөлгөндөн кайтыш болгонго чейин коргоого алынган. Балагатка жетип турмушка чыкканга чейин атасынын коргоосунда, атасы жок болсо жакын туугандар эркек адамдардын, күйөөгө чыккандан кийин күйөөнүн коргоосунда, күйөө эрте көз жумуп кайтыш болуп кетсе жан таслим болуп эркек баланын коргоосунда. Демек, жанагы Эшмат абабыз менен Айнагүл жеңебиз кайтыш болгондо бир бала калып, бир кыз калганда балага эки эсе берип атканыбыз, кыз ита келе бирөөнү алып атат. Ансыз деле биринчини алды. Жанагы ал эркек алган экөө кайра эле кызга кетет деген сөз.